Мына кымбаттуу кадырма машина кеч каналынын көрүүчүлөрү, Nexia'ны күтүп аткан биздин көрүүчүлөргө кезекте ушул унааларга келип калды. Азыр Nexia менен кошо Lanos'торду тарта кетемин. Көбүнчөсү бирок Nexia'ларды камтыйт. Бүгүн 20 сентябрь 2020 жыл аптагүнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Nexia'лар деле көп. Ошого байланыштуу бу мен ушундай өзүнчө бөлөк кылып видео кылып чыгарганмын. Nexia'лардагы жакшы эле көрөт биздин көрүүчүлөр. Биринчи могу Nexia'дан баштай берейин анда. 1994-жылы чыгарылган Корея бул. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, баасында жазып койгон жакшы. Баасы 100 000 сом. Эсим байланыш номери 550 66 66 54. Комплектациялар Кореянкы бардыгы жакшы болот. Электропакет, кондиционер, гидравлика бардыгы тең бар. Nexia 1 туманниктер бар. 2006 жылы чыгарылган, объему 2.6. Эсим байланыш номери 550 08 25 08. Комплектациясын көрөлү. Жакшы. Кондиционер бар, электропакет, гидравликада болуш керек, бар экен. Жакшы. Айтылыш баасы 135 000 сомдо атат. Баасын деле мындай нормаль эле айтып атат. Өтө деле оозун толтуруп айткан жок. Дагы да сурап көрөйүнчү. Тоотор жери канча болуп калат? Кардар чыгып калышы мүмкүн. 125 000 сомго, жакшы. Машина бардыгы накады жүрөт. Oldu. Nexia 2 широкий туманниктерде 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5, эсим байланыш номери 551 44 44 90. Охо, бул жакта камераларды, жок, камера эмеске, моолар камера деп ойлобоңуздар. Бул партроник датчиктери. Ортоңкуда камера экен, светодиодный подсветкалары менен. Так, электропакет, кондиционер жок, монитор мынаки Android экен. Ошондо интернетке сим-карта салып алып эле интернеттен чукулап YouTube'дан биздин каналыбызды машинада эле кызыгып көрө берсеңиздер боло берет экен. Ошонусу менен жакшы. Баасы 200 000 сом деп атат. Nexia 2 широкий туманниктерде. Бул да баягы түсү песочный деп коебу эле. Же золотистый бу. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6, эсим байланыш номерлери. Так, комплектациясын дагы азыр көрсөтүп берем. Ага чейин мына арканкы көрүнүшүн дагы көрсөтүп коелу. Мына домкрат бардыгы, поликтери дагы бар экен багажнигинде. Комплектациясы эң жөнөкөй, гидравлика деле жок, Баасы 160 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Nexia 2. Так, туманниктерине сөз маневрле, мен да маневремин. Мына кичинекей туманниктерди экен, заглушка эмес. 2011 жылы чыгарылган, объему 1.6, телефон номерлери. Кондиционер бар, максималдуу комплектацияда. Пробег канча болуп калды? 115 000 километр. Шум изоляция болгон деп атат. Эси баасы 230 000, Айтылыш баасы 230 000 сом. Hyundai Avante 1 өзү Nexia менен Lanos'тор тартып аткан. Эгер ушул Avantелерде кызык болсо, кызык деп жазып коюңуздар, кийинки чыгарылыштарда сөзсүз ушундайларды кошуп тартып кетебиз. 130 000 кеми бар деп атат мына баасы.
1995 жылы шығарылған, объемы 1.5. Есім байланыс номері 779 84 93 93. 2004 және 2009 жылы Япония мемлекетінен шығарылған 2000 трактор 4 айнектен электро көтергүчтө, кондиционер бар, гидравлика да бар, Hyundai Avante 2 ушул эле адамга караштуу. Бuyum sayıdan 6 sotuk çek satılат. 160 000 сомдо атат айтылыш баасы. 1999 жылы чыгарылган, объемы 1.5. Мына эсин байланыш номерлери дагы бир кайталап коеюн. 0227 20 70 70 0220 64 54 Салону. Ланосты канчада отасыздар? Маалымат кагазы жок экен, тартпайлы болду. Aliхан көчөсүнөн толук бүтүлөт. Бышык кыштан салынган. Бул жакта да бир Ланос бар экен. Ланос канча болуп атат экен? Суркат айындагы айыл. Бирби? Же экиби? Бир экен Ланос. Туманниктер бар, 135 000 сом. Сатылат. Эсин байланыш номери. Байланыш номерлер 0558 55 86 Бул жакта да бир Ланос бар экен, а? Канча болуп атат силерге? 160 000 сом кеми бар. 05. Так. Урматтуу жарандар, көңүл буруңуздар. Спринтер автоунаасына таза абалдагы термобудка керек. 1996, объемы 1.5, эсин байланыш номерин бирөөсүн озек айтып коеюн. 222 478 478. Ендиги 220. Ал эми бийиктиги үлкөн болсо жакшы болот. Баасы Nexia 2 кичинекей туманниктерде гидравлика бар, кондиционер жок, объемы 1.5. Машина кейзи каналы 2012 жылы чыгарылган, объем 1.5 дедик. Мына телефон номери 550 01 58 56. Ошол биздин көрүүчүлөрдүн машинасы экен булар. Баасы 200 000 сомбу? 200. Я, 250 000 да бар экен. Мынада самодельный электро көтөргүчтөрү коюптур, алдыңкы айнекте. Пробеги канча болуп калды? 156 000 километр. Nexia 1. Дөңгөлөктөрү жайкы, абалы орточорактан кичине төмөнүрөөк. Куюлган дистерде экен. 2004 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 1.5. Эсин байланыш номери 776 80 52 77. Баасы айтылыш баасы 140 000 сом деп атат. Комплектация жөнөкөй эле окшойт, а? Эң жөнөкөй комплектацияда. Сабвуфер барбы? Жок, примоток бар. Примоток бар дейт. Nexia 2. 4 дөңгөлөк жок, алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары жакшы куюлган жесте, арканкылары жайкы. Алар деле протекторлары жакшы эле абалда. 2008 жылы чыгарылган, объемы 1.5. Эсин байланыш номер 999 16 96 00. Гидравлика барбы? Жок экен. Өздөрү самодельный электро көтөргүчтөр жасалган экен, коюлган. Баасы 190 000 сом деп атат. Deo Nexia 1 Корея. Бул калпак диск эмес. 1994 жылы чыгарылган, объемы 1.5, баасы 100 000 сом. Эсин номери. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Nexia 2 кичинекей туманниктерде арканкы көрүнүшү, 4 дөңгөлөк тең. Мындай жайкы, протекторлары жакшы. Так. Комплектация жөнөкөй экен да? Жок, жөнөкөй эмес. Айнектери көтөрүлүп түшүрүлмөй, механикалык. Бирок кондиционер бар, гидравликачы бар экен. Орточо комплектацияда баасы 140 000 сом, а?
Кеми дагы барбы? Басын аябай жакшы эле айтып атасың. Кеми такалышы канча болуп калат? Биздин каналдан кырдар чыгып калышы мүмкүн. Машина Кейдж каналына. 130, а? Жакшы. Nexia 2. Широкий туманниктерде. Газ жабдыгы бар. Газ бензинде 2011-жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Эйсин байланыш номери 505 64 84 84. Так. Электропакет, кондиционерчи, жок экен, гидравлика барбы? Орточо комплектацияда бул дагы. Баасы 100 канча? 170 миң сом деп атат. Кеми болот экен. Nexia 2. Эки миң 12, объемы 1.6, баасында жазып койгон да 200 миң сом деп. Эсин байланыш номерин көрсөткөнгө аракет жасайын. 550 01 96 77 экен. Дагы жылы жаңыраак болгонгобу повторитель поворота дагы бар экен. Заводской. Так, электропакет, кондиционер бар. Максималдуу комплектацияда мына.